Саламатсыздарбы урматтуу достор, каналга куш келипсиздер. Сиздер менен кайрадан көрүшүп турганына кубанычтамын. Бүгүн мен сиздерге азыркы учурда кызым 1 жаш 3 айлык болду. Кандай тамактандырамын, ошол боюнча эмнелерди колдономун, ошону мен сиздерге азыр көргөзүп берем. Эгер кызык болмосо, видеону акырына чейин көрүп, сөз лайк басып коюңуздар. Анда баштадык. Биринчи эле мен сиздерге азыр көргөзөйүн. Подгузниктен баштайын. Подгузник оюн сурашты. Кандай подгузник? Мондай ультра комфорт хаггетси колдономун. Бул подгузник именно трусик эмес, подгузник колдонобуз. Түндөсү дагы акпайт, анан всегда сухой внутри. Трусики болсо Юхасандыкын колдонобуз. Башка эч бир фирма бизге туура келбеди. Мне кажется, эң жакшы ушулар деп ойлоймун. Еще мондай коврик сатып алганбыз. Бул коврик да аябай удобный. Эгерде үйүңүздө пол болгон болсо, игрушкалар түшкөндө тарактабайт. Жана положи на место. Положи на место. Ошол учурда мен сиздерге азыр эң керектүү нерсе менен тааныштырайын. Көп эле боюнда болгондо, бала төрөгөндө көзүнө көрүнгөндө ала берет. Мен да ошолорго окшоп көп нерселерди алдым, бирок эң негизги керектүү нерселерди мына көргөзүп коеюн сиздерге. Бепантен крем эмес, мазин алышыңыздар керек. Обязательно мазин. И кремди деле алып койсоңуздар болот. И мондай аспирантпы, ушундай мурдун тазалоочу, ушундай аппарат Кыргызстандан алып келгем, буну биздики. Линаква, сөз түрү Линаква 0+дан аласыздар. Бул бир гана мурдун тазалаганда эмес, мурду кийин бүтпөйт. Эч качан баягындай грипп немелерге мурдуна бир неме болуп электе. Бир эле жолу грипп болдук, ушу неме болгондо, төрүлгөндөн бери мурду бүтүп бир эле жолу ошондой болду. А так ушуну күн алыс ушундан сеп мурдун тазалап турамын. Эч бир грипп, эч нерсе мурду бүткөн ошол нерселер болбойт. Мурду таза болот постоянно. И ушундай Линаква сатат. Бунун аква мериси деле бар, бирок именно мондай чача турган менен алсаңыздар жакшы, ошондо таза тазаланат. Молочка ушуну төрөлгөндөн баштап колдонобуз. BB Hand'дикин, ушунукун аябай жакшы. Бунун купаниясын да колдонобуз. Эң негизги крем, баланын көтөнүнө шубай турган мондай судо крем. Судо кремден башка крем жардам бербейт. Бир гана судо крем и Бепантен. Башка кремдерге акча коротпой эле коюңуздар. Ушул эле нерселерди алсаңыздар, главный уходдо эң жетиштүү гана болот. Эми болсо мен сиздерге азыр тамак жетирүүчү мондай Pigeon деген мондай бутылочка колдонобуз. Төрөлгөндөн баштап 160 мг колдончу элек, азыр 230 ошондойго өттүк. Эң жакшы бутылочка, мне кажется, №1 бутылочка да. Ушундан башкасын алган жок биз төрөлгөндөн баштап. Сүт бергенде, суу бергенде только ушундан ичет. Аябай жакшы, удобный. Анан уже 1 жашка чыккандан кийин кружкадан ичкенге да үйрөтсөңүздөр болот. Тамак бергениңизде дагы пластиковый посудадан берсеңиз, мондай темир ыргытышты сынбайт. Еще бул жерде биздин питаниябыз, күнүмдүк питаниям бул жерде коюп койгон. Анча-мынчада гана мондойлорду берип турамын. Бунда кээде гана крем-супчик деген бар. Буну Валберстен сатып алганбыз. Крем-супчиктен күнүнө бир ошондой, анан бир эт беремин. Эт болбосо тилди кайнатып беремин, же ушундай сатып алган эт. Анан витамин D боюнча да айтып кетейин. Витамин D'ны сөзсүз бериңиздер. Аквадетрим күнүнө 2 капледен, 1 жаштан баштап 2-3 капледен берсеңиздер болот. Смесь беребиз. Смесь бул Фрисо деген смести алып ичип көрдүк, бирок бизге анча туура келбеди. Бутылкасы немеси удобный болгондуктан гана сактап койдум крышкасы. Ичине крышка ложкасын коюп койсо болот экен. Ошон үчүн гана сактап койдум. Биз кандай смесь ичебиз, азыр мен сиздерге көргөзөмүн. Бул жерде бизге питаниябыз турат. Биз мондай Нестаген 3 ичебиз. Азыр пока Нестаген 3 эң жакшы смесь. Ушуну гана барыңыздарга кеңеш берем. Калган сместер болбойт. Биз көбүн пробит этип көрдүк. Кайра эле ушул смеске келдик. Арзан дагы, өтө кымбат эмес. И эң жакшы. Без пальмовый масло. Пальмовый маслосы жок, алыңыздар. Анан кийин кашаны 4 айдан баштап берип баштасаңыздар болот. Ар кандай кашалар бар, 4 айлыктардан баштап. Бул Нестленин кашаларын көбүнчө колдоном. Либо Nestle, либо
Хайнстын кашаларын эң жакшы кашалар. Башка кашаларды колдонуп көрдүк. Андай эмес, андай аралаштырганыңыздарда комок болуп, ар кандай боло берет. Мясолор эң жакшы мясо бабушканын кошка, бирок бул азыр бизде кымбатыраак болуп аткан үчүн, акция болуп аткан үчүн фруктан няня алып койдук. Анан дагы бул жакта сүт, бизге молочный кухняда мондой сүттөрдү берет, 12 леуштук берет. Бирок өзү дополнительный сатып алабыз немеден. Фруктан няняныкын кайсылда скидка болуп аткан болсо, ошондон сатып алабыз. Анын көбүнчө бизге мондой агуша мондойлорду берет, бирок буларды мен 2-3 күндө бир гана берем. Фрукт обычно мен өзүм теркадан өткөрүп, алмаларды жөнөкөй гана бергенге неметилем. Жөнөкөй беремин да. Булар кайра наоборот ичти оорутуп, анча мындай кычкыл болот да. Ошо алмалардын өзүн бергениңиздер жакшы болот. Эч кандай печенье бербейбиз. Мондой бублик дегендер бар го. Сушки деген мондой сатат го, каттык, ошондой тоголок. Ошону жегенди жакшы көрөт. Тишине да аябай жакшы.